Бүгүн өкмөт үйүнүн түндүк тарабына Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Алмазбек Алимбеков менен анын орун басары Нурдин Каниметовдун кызматтан кетишин талап кылгандар чогулушту. Алар ишкана жетекчиси Алмазбек Алимбеков кызмат ордуна киришкен 5 жыл аралыгында бир катар коррупциялык схемаларга жол берип, түзүлгөн келишимдерди аткарбай жөнөкөй кызматкерлердин айлык маянасын кыскартып, аларды кысымга алып жатканын айтышат. Булар ошонун 1,5 жылдан бери ошол түзүлгөн келишимдин бир дагы аткарган жок. Келишим боюнчачы бир дагы условиясын аткарган жок. Жумушчулар чыгалы десе, жумушчуларды коркутат экен. Силер жумуштан кетирбейбиз деп. Анткени аларды запроса кетирет, анткени аларды деген 1 ай, 2 айга, 3 айга келишим түрдө договор түзүп, трудовой соглашение түзүп жумушка алган да. Анан алардын деген өткөндө мына чыгышып биздин айлыгыбызды көтөрүп бергиле десе, коркутуп үркүтүп атып 5 000 сомдон кошуп бериптир. Бир өйдө жагы бир 20 000 бий, 15-20 000 сомдон айлык ашат экен. Андан тышкары аларга деген эми берден деген өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, ИТРский состав, мисалы үчүн ошол эле начальник Зиев, ошол эле мастерлер 60 000, 70 000ден 150 000ге чейин айлык ашат. Нааразы болгондор Кыргыз Алтын ишканасында бир катар мыйзам бузуулар болуп келе жатканына жетекчиликтин түздөн-түз тиешеси бар экендигин айтышууда. Жарандык активисттер аталган ишкананын жетекчилиги инвесторлорго да тоскоолдуктарды жаратып жаткандыгын билдиришет. Митингчилер президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровго кайрылышып, бул иш боюнча фактыларды ачыктоого көмөк көрсөтүшөрүн билдиришүүдө. Азыркы убакта афинажный заводдон ушул Алимбеков менен, Алмаз Мусаевич менен Каниметов Нурдиндин алтын урдаган боюнча видео тасмалары бар. Факты бар да. Ошону да биз көрсөтүп бергенге даярбыз. Ошону тарткан, ошону эметкен балдар Садыр Нуркожоевичтин маңдайына келели биз ноутбукту ачып туруп көрсөтүп берели деп атышат. Анткени 6 ай мурун булар АКСке кайрылган экен, бирок жылда чыкпаптыр да. Ошон үчүн булар жолугалы деп атат да, айтып берели деп атат. Алтын урдашкан. Нааразычылык акциясына Нарын облусунун эмгекчил, Тогуз-Тороо районунун Чүй облусунун Кемин жана Жалал Абад облусунун Чаткал районунун айрым тургундары катышты. Аталган аймактын жашоочулары Кыргыз Алтын ишканасы экологиялык талаптарды аткарбай жаткандыктан түрдүү оорулар пайда болуп жаткандыгын айтышат. Элдин көйгөйүндө суулар уланган. Кытайлар ошол жерде комбинатты жардырып алтын кен. Анан эми суу уланганда малдар уланып, канчалаган койлор кырылган а жерде. Биз ошо лабораториядан бүт экспертизадан алып келгенбиз ошо сууну уланган боюнчачы. Ошо бийлик эч кандай реакция кылбайт. Кыргыз Алтын ачык акционердик коому жана анын башкармалыгынын төрагасы Алмазбек Алимбеков нааразы тараптын билдирүүлөрү тууралуу комментарий бере элек. Айта кетсек, Алимбековду 2015 жылдын апрелинде ишкананын директорлор кеңеши бул кызматка сунуш кылып, ошол кездеги өкмөт дайындаган. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.